Саламатсыңар менен сүйүктүү өнөктөштөрүм. Маанайыңар кандай? Эгер маанайыбыз жакшы болсо, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн мекен таануу сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы биз жашаган айыл же шаар жана айыл чарба азыктар дүйнөсү. Ушул эки тема боюнча кеп калабыз. Биз айылда жашайбыз. Айылда мал багылат, жер иштетилет, жашылча жана жемиш өсүмдүктөр өстүрүлөт. Малдан сүт, май, эт жана жүн, тери алынат. Ал тамак азыктар шаардын дүкөн базарларына жөнөтүлөт жана ал жерде жашагандарга сатылат. Шаарда эл көп, бийик үйлөр, фабрика, завод, музей, театрлар бар. Кооз көчөлөр, аллеялар, эс алуу парктары, спорт менен машыгуу үчүн спорт аянтчалары тургузулган. Түрдүү машиналар, автобус, троллейбустар жүрөт. Ал эми биздин кийинки темабыз эсе балдар. Айыл чарба азыктар дүйнөсү. Малдын эти, сүтү, майынан толтура тамак азыктарды алабыз. Айранды алсак болот, түрдүү тамактарды жасасак болот, сары май алабыз. Дан азыктарынан эсе биз күнүмдүк жеп жаткан наныбызды, борсок, челпек жасасак болот. Ал эми суусундуктар жарма, чалап, айран жана бээнин сүтү, кымыз. Мөмө жемиштер жана жашылчалар. Мөмө жемиштер жана жашылчаларга алма кирет. Алманы жейбиз, алмурут, гиляс жана шабдаалыны жейбиз. Балдар, бүгүнкү темабыз түшүнүктүү болдубу? Анда түшүнүктүү болсо, ушул ырды жаттап жана өзүңөр жашаган айыл жөнүндө айтып бергиле. Ийгилик балдар.